Коронавирус пандемиясы жалпыбыздын башыбызга келген мүшкүл. Аны менен биргелешип гана күрөшө алабыз. Кырдаалга байланыштуу чек аралардын жабылганынан карапайым калк менен кошо ишкер чөйрө да жапа чегүүдө. Бирок ага карабастан Тоо-Кен тармагында иш алып барган Альянс Алтын ишканасы өзүнүн колдо бар ресурстарын колдонуп, коронавирус инфекциясынын алдын алууга салымын кошуп жатат. Ишкананын акционерлери жалпысынан Талас облусуна 16 миллион сом бөлдү. Анын ичинен 6 миллион сом 6000 тест систем алууга багытталды. 10 миллион сом медициналык жабдууларды сатып алууга жумшалды. Андан сырткары 15 кычкылтек концентраторлор топтому, 5 керебеттин кардиологиялык мониторлору, 41 000 даана медициналык маска, 200 штук коргонуучу костюм, антисептиктер, колгаптар, резина өтүктөр жана башка биринчи муктаж болгон медициналык каражаттар сатып алынды. Ошондой эле 20 тонна un жана күрүч облустагы аз камсыз болгон 227 үй бүлөгө таркатылды. Мунун баары облус үчүн кайтарымсыз жардам катары көрсөтүлдү.